Болбосо силер отставкага жөн эле чыгып кете бергиле. Болду, рахмат. Эгер карабай турган болсоңуз, жөн эле чыгып кете бериң. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү күндө акыйкат издеп мен барган жерлери, жолуккан жерлери, маарыз жазган жерлерден өтүп бүттүм да. Токтомуз жок, немелери жок. Подделка документи берип коюп бизге өзү атамдын оригинал госактысын сатып жүрген прокурорлорду, мына бүгүн судьяларды ошолорду мен урушуп жүрөм да бүгүнкү күндө. Мен областныйга дери, ГКМБсына дери, главный прокуратурага дери, Садыр Нуркожоевичке Ташиевке дагы жолугуп бүткөнмүн. Ушул мен акыйкат жоктугунан, неге акыйкат жоктугунан өздөрү токтом чыгарып берип, өздөрү саткандык жөнүндө бирөө үн чыккан жок. Мен өзүм далилдеп беремчи. Соттордо дагы запистери бар. Мен жалаң запистер менен жүрөм мен дагы. Мен сөзүмө жооп берем. Каерде осуям эле. Ташиевкеби, Садыргабы мен сөз берип жүргөм. Мен дагы эркекмин. Бул токтом чыгарып бергендер кимдер? Мамлекет өз бандит болуп калган да. Бандит болбосо айтсынчы, ошо Садыр ака, Камчы акалар айтсынчы. Кайсы жашады криминалды оңдоп атат мен билбейм. Бизде азыр мен Бишкекке барсам, мени киргизбейт ол. Улар чоң атам болуп кеткен. Ошо көрүп туруп бир ушул закондор менен таанышып чыксынчы. Кайсы законду койсо барып мен чечишке аракет кылайын. Өзүнөн токтом чыгарып алгандарды. Мына коррупция каерде? Мамлекет. Садыр Нуркожоевич, сизге кайрылуу. Мен канча жолу видеолорго чыктым. Бир дагы карап көңүлдүү неме кылбай эле, мына мүйүздүү сотторуңуз менен кошулуп алып, бийликти өз билгениңизди кылып, бизге каршы иштерди жасап атпайсызбы? Садыр Нуркожоевич, сизден бир сөзүм калды да. Же карасаңыз караң ушул маселени. Мына мүйүздүүлөрдү, мүйүзү барлар, судьяларды, Абдымавлян Коконович деген, Тасалиев Акылбек Батбекович деген мүйүздүүлөрдү. Эгер карабай турган болсоңуз, жөн эле чыгып кете бериң. Мен азыр 1000 адам амамле ошо карап турат, ошо эмне кылдың, эмне деп атат деп, бийлик өлгөн деп ушулар амле менен неме сурашып атат да эми. Акыйкат барбы деп. Ушул карабасаңыз жөн эле чыгып кете бериң. Бизди мындай неме кылбай эле, бүгүнкү күндө мен ошо ишканамды берип, күнүмдү тириликке чыгып атам. Мен ам кор болупчу. Байлардын заманы кылып койдуңуз өзүңүз. Байларга неме кылып. Камчы Көлбаев аттыңыз. Мени Камчы Көлбаев мүлкүмдү басып алган эмес. Мага мына жаңы Камчы Көлбаевтерди сурап беришиңиз суранам. Ошолорду жоопко тартып 321-пункту менен иш козголгон. Прокуратурадан делолорум турат, областнойлордочу. Сурап, аягына чыгып беришиңизди суранам. Болбосо, силер отставкага жөн эле чыгып кете бергиле. Болду, рахмат.